Жакшылардын келгени жараткандын бергени дейт. Мына жогоруда биз айтып өткөн жакшылар, биз күткөн жакшылар келип орун тапты. Куттуу студиябызда отурган мезгили анда эмесе дал ошол асыл инсандар менен тааныштырып өтөлү. Андан соң кызыктуу маегибизди улантабыз. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, түз эфирде Куттуу студиябыздын сыйлуу меймандарын тааныштырууну баштайбыз. Бир четинен тааныштыра турган болсок, Түштүк аймактык Өзбек кинонун уюштуруучусу, жетекчиси Асранкул Жеңкулов агабыз, продюсер. Ошондой эле бул тарапта биздин атайын конокторубуз Өзбекстандан келген Шерзат Тойчиев, актер, режиссердун жардамчысы. Ошондой эле актер мырза Усман Абдухамитов деген жигит келип отурат. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Келиңиздер, Асран ага, чуу дегенде бир саламдашалы, эл менен амандашалы дегендей. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Ассаламу алейкум, Ош шаары. Мына бүгүн биз кайрылып эле ошол хулиган сериалы менен Ош шаарындабыз. Буюрса эң жакшы бир проекттердин алгачкысы эмес, үчүнчүсү деп айтсак болот. Биз ошол кыргыз-өзбек достугун кино менен чыңдоо аракетиндебиз. Баракелде. Шерзат мырза, кош келиңиздер. Жакшы эле? Оштун аба ырайыгы көнүшүп калдыңыздарбы? Кандай болот? Zo'r, Osh shahriga, Qirg'iziston Respublikasiga bu birinchi tashrifimiz emas, uchinchi kelishimiz. Hamkorlikda bundan oldin ham bir qancha serialda ishlaganmiz. Aynan bundan oldingi Jumboq serialimizni ham shu yakuniy qismlari Osh shahrida suratga olingan. Анан эми ошол дагы Усман мырзага суроо салгым келип атат. Оштун өзгөчөлүгү эмнеси менен жагып атат? Odamlari bilan. O'zgachaligi olsa, o'zgachaligi albatta odamlari bilan. Odamlar samimiy, ko'rganingizda kulib turadigan, mehmondo'st xalq. Misol uchun kelsa oldingi safar ham kelganimizda biz bilan yelkama-yelka ishlab, yelkama-yelka ijod qilib, shu o'sha akalarimiz, ijodkorlarimiz bilan Jumboq serialini ham final qismini shu yerda oldik. Xudo xolisa mana yangi proyekt Asranqul akam bilan o'sha xuligan serialini ham boshidan shu yerdan boshlangan. O'zingizlar ham efir ketsa ko'rib baho berasizlar. Inshaalloh buyursa. Анан ошол бир канча сериалдарды, бир канча кинолор тартыптысыздар да, ушул Ош шаарында өзбек-кыргыз достугун чыңдап дегендей. Айтор, мында иштешүү, адамдар менен иштешүү, кино тартуу силерге кыйынчылык жаратпайт, мындай жаратпай атабы? Кыйынчылык болбой атабы эч убакта? Yo'q, endi hamma narsani o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi, lekin biz Qirg'izistonga tashrifimiz oldindan plan bilan kelamiz. Bizning o'sha sol prodyuserimiz Asranqul aka biza kelgunimizgacha hamma joyga hal qilib, joylar, aktyor, aktrisalarni hal qilib tayyor qilib turadilar. Biza kelamiz, syomkamizni qilib tez-tez kuzatib borgungacha o'zlari biz bilan yelkama-yelka turib yordam beradilar. Асранкул ага, негизи ушул кантип бул жигиттер менен иштешип калдыңыз? Кино жаатынан эмнеге аралаштыңыз дегендейчи? Түшүнүктүү. Биз ошол билесиздер, биз маданият тармагында көптөн бери ошол 5 жылдык эмгегибизди ушул өзбек-кыргыз достугу деп биринчи ошол шоу концерттерди, андан кийин театрларды алып келишке аракет кылдык. Андан кийин Өзбекстан Республикасында баа тыгыз байланышып жүргөнүм үчүн ал жакта сериалдын басымдуулугу жогору болду. Ошол үчүн сериалга өтүү мүмкүнчүлүгүбүз эме болду. Андан кийин мен биринчи болуп ошол Самара Каримова ойногон Кадырхан сериалы менен баштадым да, негизи Кадырхан сериалы менен баштадым. Андан кийин булардын проектини мен телевизордон көрүп калып, рекламасын, тизерин көрүп калып, андан кийин Жумбок сериалына, Жумбок биз айтканда Табышмак сериалына кызыгыш арттып. Андан кийин мен буларга эме чыктым, ушул Ошто дагы ушул нерсени бир жасасак, себеби Оштун баягы тарыхый кадрлары, тарыхый бир эмеси, улуу жүйөк өткөн жолу, андан кийин жаштардын бир эмеси, ошол эмеге кадрга мөрлөнүп калса деген ой менен Дилшат Ахметов деген режиссерубуз бар, азыр кичине бир себептер менен бүгүн келе албай калды, онда жардамчысын жөнөттү. Ошон үчүн ошол аркылуу биз чыгууга аракет кылдык. Жаман эмес, мына экинчи проектти чогуу иштешип атабыз. Баракелде. Буюрса ойдогудай. Ойдогудай. Анан ошол хулиган сериалы боюнча суроогум келип атат да, бул канча сериядан турат жана кайсыл курактагыларга жакшы? Хулиган сериалы 120 qismdan iborat. 120 qism mo'ljal qilganmiz planimizda.
postanovkachi, rejissyor va ssenariy muallifi Dilshod Ahmedov. O'zbekistonda o'sha seriallar mavsumini boshlab bergan rejissyor desak mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni o'sha Fitna seriali orqali O'zbekistonga seriallar mavsumini boshlab bergan rejissyor. Dilshod Ahmedov hozir ba'zi bir sabablarga ko'ra kela olmadilar, chunki kecha biz yo'ldan kelishimiz bilan Xuligan serialini syomka jarayonlarini boshlab yubordik. O'sha mehmonxonadan boshlab 2-3 ta epizodlarni уже syomka qildik. Shu sababdan hozir kela olmadilar. Xuligan serialiga keladigan bo'lsak, Xuligan serialining janri kriminal drama. Unda o'sha o'zining nomidan kelib chiqib 5 ta bola bo'ladi. Endi qisqacha sirini ochaman. 5 ta boladan o'sha tashkil topgan xuliganlar, ya'ni bezorilar jamoasi bo'ladi. Va ularni o'sha qanaqa qilib bu yo'lga kirib qolgani, nima sabab bo'lgani, qiyinchiliklari hammasi 120-qismgacha yoritib beriladi. Qara keldim. O'shul serialda Usmon Mirzo, siz de o'sha xuliganlardan birisine giresizmi? O'sha xuliganmiz desam. Ya qanaqa endi hayotda xuligan emasmiz, lekin o'sha kinoda deyim. Shu kinoda mana o'sha asosiy qahramonlar sifatida o'sha tashkil topganmiz. Erta Dilshod Ahmedov ustozimiz o'sha boshida birinchi Fitna serialidan boshlagan bo'lsa, o'sha salbiy obrazni ko'rganlar. Endi qanaqa salbiy ham komedik salbiydi. Mana misol uchun xuligan bo'lsa, xuligan boradi, qitmirchilik qilib, nimadir joyga borganda nimadir yeb qo'yib, mana shunaqa narsa. Mana kulgili salbiy. Ошол хулиган актерлорду тандоодо мындай кандай критерийлер менен тандап алдыңар негизи? Эмнесине карап, кандай бир өнөрүнө, кандай бир өзгөчөлүгүнө карап тандалды ушул актерлор? Tanlanish jarayoni, 5 ta bolani tanlanish jarayonini so'rayapsiz. 5 ta bolani o'sha tanlanish jarayoni o'sha albatta tipajga qaraladi birinchi o'rinda. Rejissyor ssenariy yozish mobaynida har doim o'sha aktyor, aktrisalarni miyasida o'ylab, o'sha obrazda ko'rib, birinchi o'sha mana shu bola deb, shu bola uchun yozadi. Avvalo o'sha ssenariyni yozilish jarayonida o'sha bolani tasavvur qilib yozadi, keyin o'sha rolga taklif qilinadi. Birinchi o'rinda o'sha tipajga qaraladi, aktyorlik mahoratiga qaraladi, u qanchalik darajada ochib bera oladi bu rolni, qanchalik ochib bera olmaydi. Endi qo'limizdan kelgancha biz ham aktyorlik mahoratimizni ishlatgan holda shu rol o'ynab berishga harakat qilamiz. Kamchiliklarini ustozimiz o'sha Dilshod Ahmedov to'ldirib yopib ketadilar. Asram Mirza, jo'rda aktyorlarimiz aytib o'tdi. O'sha Qirg'izistonda emne bo'lsin barisin Asran ag'asi uyushtiradi debchi. Негизи азыр эми бул сериалда Кыргызстанда канча убакыт тартылат жана кайсыл жерлерде тартылат? Biz buga чейин хулиган сериалын ошол өзгөндө баштадык. Өзгөндө билесиздер, тарыхый мунара эмеси бар. Ошол жерден баштадык. Азыр эмебиз ошо Сулайман Тооду дагы киргизиш аракетиндебиз. Андан кийин бул жердеги ошол жаштардын негизи эле баягы күндө эле интернет желесине кирсең, кандайдыр бир кыргыздарда бирөөдү уруп аткан, бирөө мисалы кыздарды зордукталып аткан, ушундай нерселердин bir aldın alуу боюнча, жаштарга түшүнүк берүү боюнча, андан кийин ошол жамааттык коопсуздук жанагы тартипти көзөмөлдөө милициялардын бул жерде баягы тартипти көзөмөлдөөсү боюнча ошол хулиган сериалына тиешелүү билесиздер. Ошол нерселерди дагы бир камтып кеттик. Анан мунун ичинде бир гана алиги силер ойлогондой баягы мушташ талаш эмес, ал жерде сүйүү бар. Ал жерде эки элдин достугу бар. Ал жерде мисалы 5 мамлекеттин ичинде да биз мисалы Турцияда тартылды бул сериал, Россияда тартылып келди, барып келишти жамаат. Анан биз дагы ошол мамлекеттердин арасынан баягы тең ата тайлашып, Кыргызстанда дагы бул сериал тартылсын деген максат менен бул сериалды баштадык. Эми негизин айтканда ошол мен дагы бир хулиган образындагы ролду жаратып атам да, өзү негизинен ошол Полат Алемдар, Турциядагы башка бригада сериалдарын көрүп, ошол баягы каарманды сиңирип барганмын да буга чейинчи. Эми ошону мен актер эмесиде буга чейин иштеп көргөн элем, биринчи жолу өзүмдү актер катары дагы сынап көрүп атам.
Demek serialda aktyorсуз дагы. Актер дагы өзүмдү сынап. Демек Полот Алемдар болот турбайбы, э? Ошол бул жактан Кыргызстандын Полот Алемдар. мындай жакканда ошондой образда дагы чыгып аракет кылып атабыз. Баягы өзү көрүнбөйт да акырында шляпачан бирөө олтурат ошо киши болуп жатат. O'zgacha yo'nalishda ko'rasizlar. Ana o'xshamagan. Анан биз дагы баягы табышмактуу кылып, Дилшат Ахмедов устат деп булар туура айтышты. Бизге дагы как агай катары, устат катары көп нерсени неме кылды. Анан кийин ал кишинин мындай жагы бар да, көп нерсени табышмактатып, мисалы көрөрмандарга дагы сериалдын табышмак жактарын ошол сериядан серияга чейин күтүп жашай турган. Кызыктырбы? Кызыктырып жашай турган. Ошон үчүн биз дагы көп нерселерди айтпай туралы деген ниеттебиз да. Балким аягын сиздерге деле айтпай жаткан чыгар. Балким ошондойдор. Кызыктуу жактарын. O'zi Dilshod Ahmedov rejissyori ustozimizni taktikalari desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu boshidan o'sha aktyorga ssenariy bo'ladi, g'oyasi bo'ladi. Nu aktyorga kelib boshini tushuntirib beradilar o'sha rolini. Hozir shunaqa o'ynaysan, shunaqa holatda tayyorlanib, keyin syomka qilinadi. Biza hatto aktyorlarning o'zi ham serialni oxiri nima bilan tugashini bilmaymiz. Bu ularni o'sha qanaqadir fishkalari deymizmi? Bizga ham u oxirida syurpriz bo'ladi. Demek aktyorlar үчүн дагы, катышуучулар үчүн дагы бул сыр, кызык бойдон калат, а? Анан ошол баягы сценарийди жазып атканда өзүбүздүн режиссер агабыз Дилшат агабыз алдын ала жазабы же нахаду урабы ошол жерден кетип атып сериалдарды көрүп дегендей. Кандай болот? Себеби ал немени мисалы байкасак болот да, мисалы үчүн Жумбак сериалында ошол билесиздер футбол кетип аткан немелер болуп калат. Күнүмдүк деме ал баягы ошол кетип аткан эле жерден уруп кетет. Мисалы кечеги болгон окуя эртеңки күндөгү сериалда уже чыгып калышы мүмкүн да. Мисалы Кыргызстанда кандайдыр бир маселе болуп калса, мисалы кечеги Казакстанда тополоң болбодубу? Ошол тополоңду мисалы эртеңки сериалда көрүп мындай айтып өтүшү мүмкүн да, кыстарып баягы эмелеринде. Ошон үчүн бул сериал нахаду десек дагы болот. Бирок ошол табышмак бул агайдын өзүнүн фишкасына тиешелүү болгон сценарий, бирок алдын ала даярдалат, бирок кошулат. O'zbekistonda ham o'sha nima o'sha yengillik bo'lsa, birinchi hozir o'sha internet tarmoqlari rivojlangan bizda, televizordan oldin bilasizlar, xabaringlar bor. Internetda birinchi kelgan narsa, bizning serialimiz efirga ketayotgan bo'lsa, 2 kun mobaynida suratga olamiz, o'sha yangilikni televizorda ko'rishlik mumkin bo'ladi tomoshabinlar. Keyin tomoshabin ham hayron qoladi. Kechagina chiqqan narsa o'sha efirda deb uni Dilshod Ahmedov fishkalardan yana birini sirini aytib o'tdi. Demek aktualdуу нерсени дароо элге Shu tomoshabinga ham qiziq bo'ladi. Keyin o'zingizlar ham misol uchun bundoq ko'rsanglar, Barselona bilan Real Madrid o'ynagan, misol uchun yutganda, o'sha narsani ham u ertasi kuni ketgan. Misol uchun Makgregor bilan Conor bilan Habib urushganda o'sha janglagacha tomoshabinga qiziq bo'ladigan voqealar o'sha birinchi bizning serialda ketadi. Barakeldi. Men ошол актерлорубузга суроо саткым келип атат. Мисалы үчүн кинодо эки түргө бөлүнөт. Же сериал, же болсун 1 саатты, 1,5 сааттын аралыгындагы. Сериал оңойбу же жеке кыскараак форматтагы кинолор оңойбу? Тартылуу. Кыскараак форматтагы кинолор olganlar. Dilshod Ahmedov rejissyorligida serial boshlashlaridan oldin 2013-yilda ijod boshlaganlar Dilshod Ahmedov va birinchi kinolari shu o'zbek kino To'qlikka sho'xlik deb nomlanadi. YouTube'da ham bor, kirib ko'rsanglar bo'ladi. O'sha paytgacha 10 ta o'sha 1,5 soatlik aytayotganingizdagi kino suratga olganlar. Keyin undan keyin shu serialga qiziqish bo'lgan, keyin o'sha Fitna seriali orqali birinchi seriallar mavsumini boshlab berganlar. Shundan keyin mana hozirgi kungacha bu Xuligan seriali 6-serialimiz. Boshida 80 qismdan boshlaganmiz, 80 qism, keyin 120 va Xuligan seriali ham 120 qismli. Barakeldi. Ал эми сиздер ошол 6 сериалдан бери дал ошол режиссер менен иштешип келатасыздар. Башка режиссерлордон мындай сунуш түшкөн болсо, кандай ал тарапка да барып тартыла бересиздерби? Endi boshqa rejissyorlardan taklif tushsa, birinchi ustozimizni ogohlantiramiz. Lekin bizda shunaqa qonun qoida bor.
serial ketish davomida, ketish jarayonida, syomka jarayoni ketayotgan bo'lsa ham hali efir yuzini ko'rmagan bo'lsa, shartnomamiz bo'ladi. To shu serial boshdan oxirigacha chiqib tugamagunga qadar boshqa seriallarda chiqishga ruxsat yo'q bizga. Kinomi, klipmi, reklama, rolik, boshqa narsalarda tushsa bo'ladi. O'sha aytayotganingizdek 1,5 soatlik kinoda ham rol o'ynasa bo'ladi. Lekin aynan serialga ruxsat yo'q. Nimaga? Sababi bizada o'sha O'zbekistonda, balki Qirg'izistonda hamdir, seriallar bilsangiz oldinma ketin ketadi. Misol uchun soat 7:30 da Xuligan seriali, 8 da Qodirxon seriali. Masalan. Biza ham Xuligan serialiga ham Qodirxon serialiga tushadigan bo'lsa, rol o'ynaydigan bo'lsa, tomoshabin, zritel uni qabul qila olmaydi. Chunki u yoqda biza Xuligandagi obrazimiz bilan, rolimiz bilan yashayotgan odam bu yoq Qodirxonni ko'radida, ketidan boshqa serialni ko'rganda uje adashtirish boshlanadi. Keyin o'sha ko'chada ham, omma oldida ham Xuliganmi, Qodirxonmi, qaysinda chiqqansan, nima qilgansan? Boshqa savol-javoblar ko'payadi. Shuning uchun seriallarga chiqish serial davomida taqiqlanadi. Para keldi. Asamatlardan aktyor degan misol uchun hech qanday obrazni tanlab olmaydi. Qalagan obrazni rejissyor sunishtasa, demak o'shani atqaruv kerak. Negizgi sizlardan suyib atqargan obrazingizlar qaysi? O'zingizlarga yoqqan. Yaxshi ko'rgan obrazingizmi? Endi men boshlayvering. Men shu paytgacha Dilshod Ahmedovni 4-seriallarida ham yordamchi rejissor, ikkinchi rejissor vazifasidaman va aktyor bo'lib ham faoliyat yuritaman. Birinchi o'sha Saboq serialida o'ynaganman, keyin undan keyin Omonat, keyin mana oxirgisi Jumboq bo'ldi tugatganimiz va hozir syomka jarayonida Xuligan ketyapti. Shularning ichidan eng yoqqan obraz, rolim menimcha Omonat serialida kuzatiladi. Agar ko'rgan bo'lsanglar, xabaringlar bo'lsa, Omonat seriali ham o'sha 120 qismdan tashkil topgan serial. O'shandagi obrazim ma'qul kelgan o'zimga. Endi qilib o'tqargansiz, qanday o'tqargansiz? Kim bo'lgansiz demoqchisiz? O'sha asosiy qahramonlardan biri bo'lganman. U yoqda o'sha Dildora Zokirova bizada O'zbekistonda знаменитый aktrisa, u bilan o'sha partnyor bo'lganman va o'sha u bilan har xil konfliktlar bo'lgan. U misol uchun erga tegib ajrashgan qiz bo'ladi. Men uni yaxshi ko'rib qolib yuraman Omonat serial davomida. U meni o'sha o'qitib, issiq sovuq qilib, boshqa qilib yuradi. Uni zritel bilib turadi tomoshabin, lekin men obrazim bo'yicha, rolim bo'yicha bilmayman, sezmayman. O'sha paytda ham o'sha ko'chada yurganimizda ham erkaklar, o'sha yigitlar ko'rsa, ozgina erkak bo'lgan, asabimni buzyapsan degan gaplarni ham eshitganmiz ko'chadan. Necha marta aytilgan buni. Serial davomida o'sha yerda bular bilan partnyor bo'lganmiz. Partnyor bo'lganmiz. O'sha serialni iminda, o'sha oxirida ham bularni qo'llarida ishlaydigan bola bo'lib chiqqanman. Endi o'shanda aytganman ekan, hazillalash, bankda Dildora o'sha aytgan, Dildora Zakirova bilan bitta ishxonada ishlaydigan. U qizni hazillalash, voy, shunga uylanmoqmi aka bo'lgan. Endi g'iybatchi bola meni endi personajim. Sirini shu ochib qo'ygan sirini. Shu qizga uylanmoqmi? Tushunmadim men seni deganlar. Ya bu qiz hamma biladi-yu, bu qizni qanaqa etib tashlagan. O'shandan o'sha meni ham konfliktlar boshlangan. Meni ham o'sha menimcha undan oldin fitnada bo'lgan, Saboqda bo'lgan, Omonat biz uchun qanaqadir omadli bo'lgan shu serial. Hozir mына айтып калдыңыздар да, бир канча сериалдарды тарттык, чок иштештик депчи. Анан ошол Өзбекстанда эл кайсыл сериалды эң мындай жакшы кабыл алды, коом. Мисалы көрүүчүлөр мындай жакшы ой пикирлерин, жакшы сөздөрүн жазышып мындай жакшы кабыл алышты. Endi bilasizmi, efir davomida har bitta serial o'zining muxlisini topib oladi. Har bitta serialda o'zining muxlisi bor, kuzatuvchilari bor. Bizada o'sha aynan fitna serialida ham masalan fitna seriali, Saboq hammasi omadli bo'lgan va o'sha efir davomida bizada o'sha parallelni ketadi, ham efir, ham syomka jarayonlari. Ko'cha-kuyda ko'rishayotgan bo'lsa, ko'rib qolishsa, biz syomka qilayotganimizda syomka jarayonlarini hammaligidan
iliq fikrlar, yaxshi munosabat, yaxshi fikrlar eshitamiz. Boshida o'sha aytayotganimdek, obrazimiz, rolimiz bo'yicha qanaqadir odamlar o'sha serialning ichiga kirib ketib, bizga negativ fikrlar bildirishadi. Lekin serial davomida oxirigacha baribir o'sha ijobiy tomonga fikrini o'zgartiramiz tomoshabinlarni. O'sha qahramonimiz orqali. Hamma seriallarni yaxshi ko'rib, kuzatishadi, ko'rishadi. Barakalla. Asran ağa, bölüsü azıra uşul serialdan üstünde iştep atıp tursuzlar. Dağı da bizde Kırgızstanda da qanday жаңылыктар күтүп атат? Biz hazır ошол serialдын üstünde, 2 serialдын üstünde iştep atабыз. Кудай буйрса бул азыр хулиган сериалын түгөтсөк, акырына чыгарсак аягына. Андан кийин мен өзбек кинодо өзүмдүн жумушум боюнча бул жерге дагы бир 2 чоң проект алып келген атам. Ал жерде ошол чоң Матчокуб Матчонов, Адиз Ражабов, Улугбек Кодиров сыяктуу актерлор менен баягы коммерческий дейбизби, ошондой бир баягы мисалы азыр биздин сериалдар, кинолорду карап көрсөк, бардыгы эле мисалы өзүңүздөр да байкасаңыздар керек, кинолор баягы кыздашып, башкача айтканда мындай кичине түшүп кетип аткандай да, мисалы комедик жанр дейбиз. КВНщиктер хорошо акчасы бар, чыгарышып атат да, бирок ошонун негизинде мисалы эркек эле киши кыздын ролун образында чыгып, бираз баягы кинонун эмесин түшүрүп коюп аткандай да, кинонунчу. Биз ошону жок. Биз мисалы кыргыздардын 7 керемети деген болгон да, баягы кино кереметтери дегенче Акбарандын көз жашы, мисалы Кожо жаш, ошол сыяктуу бир берметтерди тартууларга аракет кылып атабыз да, себеби мындай карап көрсөң, бардыгы эле баягы молодежный болуп келгени менен баягы кинонун эмесин түшүрүп коюшуп атат да, баягы КВНщиктер деп мен мындай тийгизип айткым келбейт, бирок кинону көрүп келсең, акчанын түшүшү болушу мүмкүн, ал жерде аншлаг да болушу мүмкүн, бирок кинонун кандай десем рейтинги, мындайча айтканда баягы салмагы дейбизби, ошол нерсе түшүп кетип атат да. Мисалы эркектердин образын, аялдардын образын эркектер кийинеме кылышып, комедия кылабыз деп эле ошол жакка сүңгүп кирип бараткандай да. Ошон үчүн ошол немелерди жоготууга эми бираз болсо дагы кинонун баркын көтөрүүгө аракет кылып атабыз. Негизинен биздин өлкөдө баягы сиз айтмакчы комедияга көп басым жасашып атпайбы? Анан сериалдарга дээрлик жок келсе да. Анан биз качан мындай сериал жанрына качан мындай кадам таштап? Сериал жанрында эми негизинен мына Жалпыз деген сериал бизде быйыл гана бираз Жеңишгүл Өзбекова тарабынан неме сунушталды да, тартууланды. Андан кийин Акыркы сабак деген сериал тартууланып атат. Биз азыр ошол Жалпыз сериалын Өзбекстан телеканалдарына сатууга аракеттенип атабыз. Жеңишгүл Өзбекова менен ушинтип баягы Кыргыз-Өзбек достугундагы чыңдоого салым кошуп атабыз. Себеби мисалы карап Өзбекстанга мен көбүрөөк барам, бияка караганда. Барганда мисалы булардын сериалдарын өздөрү дагы айтышы мүмкүн, Казакстан туурабы, Казакстан Республикасы сатып алууга аракеттенет да, себеби буларда тарбиялык мааниси дагы, башка жагынан дагы болду да. Бизде дагы ошондой сериалдар мисалы тартылса, ошондой сериал. Мен дагы бир максатым ушул баягы Кадетство сериалын көргөндөн кийин, анан Өзбекстанда Сардор деген сериал болгон, военныйлар туурасында. Ошондой бир сериалды жаратуудагы бир оюм да бар да, 5 сериядан, 6 сериядан турган. Бирок азыр ага республикабызда баягындай акча каражаты дейбизби, ошол нерселери бираз чоң, бул масштабный сериал. Бирок азыр ошол неме сценарийдин үстүндө отурам. Ошол сценарийди азыр толуктап жазганга аракет кылып атам. Эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса, хотя бы bir 5 seriyeden turgan, bir cumalık kılıngan жақсы bir баягы эл мекенди коргоо жөнүндөгү сериалды тартуулап калышы мүмкүн. Баракелде. Ал эми Кыргызстанда ошол кино сүйүүчүлөрү бир 4-5 өлкөнүн сериалдарын көрөт да. Мисалы үчүн бизде Кыргызстанда Россиянын, ошол менен Түркиянын, анан Кореянын. Анын ичинде Өзбекстандын да сөзсүз түрдө сериалын көргөндөр көп. Айтайын дегеним, сиздер кайсыл сериалды көрөсүздөр? Биз өзүбүз. Bizde de siz көрөсүз. O'zimizning serial qanaqa o'sha ish jarayonida ham bilamiz, qanaqa, lekin uydagilar, oila, ko'cha-kuydan eshitamiz. Lekin o'sha boshqa, misol uchun o'zimizga raqobatdosh demaymiz, hamkasblarni ishlayotgan seriallarni ham albatta kuzatib borishga harakat qilamiz. Chunki
ertadan ko'rib nimadir olsangiz ham bo'ladi, o'rgansangiz ham bo'ladi. Unda ko'rganda o'sha yerda baribir kamchilik bo'ladi yoki boshqa narsa. O'shani biz ham o'sha kamchilikni takrorlab qo'ymaslikka harakat qilamiz. Albatta o'sha misol uchun aytayotganingizdek biz ham Turkiya, Rossiya kinolarini, hozir bizda ham o'sha ketayotgan Turkiya seriallarini ko'ramiz albatta. Asosan bizda hozir turkiy seriallar o'zbek kanalida, keyin o'zimizda seriallar, o'zbek seriallari. Eng ko'p avj olgani bu hozirgi kunda o'zbek seriallari. O'zbek seriallar ko'paygan sari boshqa seriallarni kamaytirishga harakat qilishadi. Turk seriallari ham shu sababli kamayib ketdi. Misol uchun bir haftada 3 ta 4 ta serial bo'lsa, o'shani bir haftaga bittaliga tushirib qo'yishgan. Masalan, Turkiya serialini oladigan bo'lsa, eng yaxshisini tanlab qo'yishadi. Asosan har bir kanalda 2 tadan kamida o'zbek seriali bor. O'zimizda. Para keldi. Азаматсыздар, сіздерге дағы шығармашылық игіліктерді қалайлы. Қырғызстанға дағы бір рет қош келіңіздер. Азыр сіздердің кечінде біз Асыран ағамен сөйлескенде ошол кечке 4 көше съемка болгон деп ошо айтып аттылар. Сіздерден көпкө кыйнап суроомен узатпайлы. Азыр болсо эркин микрофон болсун. Жалпы бизди көрүп жаткан көрөрмандарга жакшы бир каалоо тилектер болсо айта кетсеңиздер болот. Кимиңиздер баштап бересиздер, келиңиздер. Башла. Avvalambor barcha o'sha qirg'izistonlik muxlislarimizga, qirg'izistonlik insonlarga, Qirg'iziston xalqiga rahmat aytib qolamiz. Xudo xolisa bundan buyog'iga o'sha Qirg'iziston O'sh shahrida yana boshqa shaharlarda ko'plab ijod qilish nasib qilsin. Albatta Xudo xolisa yaxshi proyektlarni qilamiz. Sizlar ham sog' bo'linglar, taklif uchun rahmat, xursand bo'ldik. Albatta borganinglarda qanaqadir sizlar bilan ham proyektda ishlash nasib qilsin. Inshaalloh. O'zbekistonda. Keyin yana bir narsani alohida aytib o'tishim kerak. Xuligan seriali faqat Qirg'iziston Respublikasida emas, boshqa chet davlatlarda ham suratga olinyapti. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida, Turkiyada, Rossiyaning o'sha Moskva shahriga borib keldik yangi yildan oldin. Hozir mana Qirg'izistonda, keyingi rejalarimiz yana Dubay, yana Turkiyaga borish. Mana shunday qilib Xuligan serialini 120 qismini yakuniga yetkazib olamiz, xudo xolisa. Avvalo sizlarga taklif uchun rahmat. Shunchalik kichkinagina bir mehnatimizni hurmat qilib chaqiribsizlar. Qirg'iziston Respublikasiga, Qirg'iziston xalqiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kelgusida shu hamkorligimiz davomiy bo'lsin. Bundan ham ko'p yaxshi seriallarni, tarbiyaviy ahamiyati bor seriallarni taqdim etishdan biz ham to'xtab qolmaylik. O'sh shahribizning kanali deymizmi, O'sh Qirg'iz Respublikasining kanali deymizmi, aytор O'sh TV kanalidan men жалпы жигердүү жамаатка ийгиликтерди каалаймын, ден соолук каалаймын. Анан айтып өтө турган нерсе, Хулиган сериалы бүгүн эртең Кудай буйруса тартылат. Кулактандыруу иретинде дагы айтып өтүшүм керек. Массовкага андан кийин бир кандайдыр бир актер, актрисалыкка кызыккан эмелер болсо, мисалы менин максатым дагы ошол болуп атат. Шаардагы жаштарды, шаардагы ошол театр, кино жаатында кызыккан жаштарды ошол эл аралык деңгээлдеги сериалдарга эпизодко болсо дагы биз мисалы баягы кичкене массовкага дагы ыраазы болуп убагында чыгып жүргөнбүз да. Азыр ошол нерсени мен ошол эпизодторго айлаткым келет да, ошол нерсени Ош шаарына жарыялагым келет. Кааласаңыздар биз менен байланышыңыздар. Мен азыр Ош ТВнын жамаатына ошол алып баруучуларга телефонумду таштап кетемин. Биз менен ушул 2 күндүн ичинде болуп калсаңыздар, ушул Хулиган сериалында Кыргызстандын атынан чыгып калаш мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Буюрса, сиздерге дагы чоң ыраазычылык, чоң рахмат айтабыз. Ден соолукта болгула, чыгармачылык ийгилик. Баягы өзбек туугандар айтмакчы, баягы ижадатларыңызга омат. Силерге омат, Ош ТВге албетте омат. Рахмат болуңуздар. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо түз эфирде көрсөтүүбүздү уланталы. Азыр болсо атактуулукка чейин атайбызда сонун түрмөк бар. Бул тарапта дагы ушу Голливуд жылдызы, актер, продюсер Дуэйн Дуглас Джонсондун ийгиликке жеткендиги боюнча кененирээк кесиптештерибиз сиздерге маалымат берет.